эже түнү менен фирма менен бир балдар менен кошуп иштейт экен да. Менин достору экен. Эми Наргүл, кыскача айтып берсең, уже аягына чейин жетер жерине жеткиз, мына ачык элге кайрылып атасың да. Мындай уже мына эже ана топтойт, мына топтойт деле жүрө берет экенбиз, болбойт экен вообще. Жок, мурун букмекер болду, тумар болду, жабылды. Азыр кайсы жерде барат? Самбук деген азыр казинодон да жаман эже. Казино деген эчтеке эмес, мен күйөөм деле айтат, казиноду адам менен ойнойсуң дейт, утасың дейт. Буда компьютер менен стенадагы плазма менен ойнойт эже. Плазма уже уктубайт да эч качан. Мына эже бир түндө азыр кайны менен акча алып кеткен экен. 70 миң акча алган. Мына түн менен жок ушу 70 миң. Эже аны биз канча болду ушундай ойноп атканы? Бизге да кайрылгансыңар, эми 4 балам бар деп өзүңөр айтып берсеңер. Былтыр качан баштады? Мектептер жабылганда бун ойногондо көп эле болду эже. Ойноп эле иштеп чогулган акчасын эле барып берип коюп жүрө берет. Өзүн өзү өлтүрөм деп дагы башка барган. Барган, ичип алды, ичип келгенден кийин ушундай эже ар нерсе кылат, өзүн кыйнайт, бычак алат, бирок барбайт баары деле. Канча бала бар? 4 балабыз бар. Уже үйүбүз тиктей эже, айына 26 миң төлөйбүз. Да 2 жыл бар. Үйдө ушу темир алабыз, майда чүйдө. Өзүңөр иштейсиз? Өзүм эле үйдө иштейт. Сатып берген эле болду. Эми силер мына көптөн бери эметип атасыз, ушундай ойногондор көппү? Эже, ошо самклубдун ичине мындай скрытый эже толтура. Мына күйөөм эле айтат, советский толтуруп салган дейт. Өлдү дегенде күнүнө кирип чыкканда 1000 адам кирип чыгат дейт жөн эле. Бүт эле студенттер, капканасы. Коркунуч келиши мүмкүн. Сизге деле, мага деле чоң акча болуп атат бу жерде да. Сиз ачык айтып атасыз, Сан-клуб деп атасыз. Андан башкалар деле бар да. Сан-клуб, именно Сан-клуб. Алып барам го же күн барып келем го бир жерде мен көрдүм деген. Көйүн жакка илип коюп, эмесин жана рекламасын эже укмуштум эле. Каждый мындай машина ойнотулат, анан кийин каждый дамага бокал шампанское, андай эме уже жөнөкөй эме эмес эже, ошону деле чыгарса уже түшүнүктүү болот эже. Силер милицияга тияк бияка кайрылдыңар беле ушундай деп туруп? Мен 2 жолу кайрылган жардам жок. Кимге кайрылдыңар? Мына именно Первомайскийге келем, постоянно Первомайскийге карайт. Тиги Сан-клуб ошо жака карайт. Толук жок эже буларда. Заявление жазасын карайсың. Мына азыр жолдошуң заявление жазып атат, Заявление бул бала менен урушуп кеткен. Урушкан жок го, эми карыз болуп калган экен түнү менен. Айтып атпаймынбы, өзүнчө VIP кабина ачып берип коет экен буларга. 70 миң алып кетиптир. Ана мындан да алып тур, эми миллион уктурабы? Сен кандай? Менен ушу мындан 25 миң турдабыз, 95 миң турду түндө. Эми анын бул эми келе баштайт да дагы деле акчамды берди. Ушундай өлө турган бала 2 миң карыз болсо деле келе берди. Звонить үйүнөн кууп жиберген, үйүнөн кууп, вообще көчөдө жашайт, ар кимдин үйүндө. Бир баласы. Бул деле жанагындай көз каранды. Кумар. Үй бүлөсү болгон экенби мурун? Болгон, бир кызы бар, аялы ортодо кайра жарашканда ойнобой жүрдү бул бала, жакшы болуп, менин күйөөм да тынч үйдө жатып калды. Анан эми фамилиясын айтпай эле койгон депутаттын баласы экен. Ушул депутаттар ушуга каршы болуп чыктыбы? Бул аркасы уже мындан тажап бүткөн да бул. Тажаганда ушу депутат болуп, ушундай чоң кызматтарда жүрдү. Эмне үчүн мындай каршы чыга албайт? Акча үчүн роль ойнойт окшойт менимче. Эми коркобу? Анын дагы оозун жаап салгандай болчу. Билбейм, ошо мен. Эми эми фамилиясын айтпай эле коелу, бул деле чоң кызматта жүргөн, азыр деле кызматта. Азыр посольстводо. Эми ушундай бала экен, бул деле жанагындай көз каранды. Бул вообще чыгарып салган баласынан тышкан бала. Муну энеси эле, даже энеси менен запрет коюп койгон сүйлөшкөн. Мамасынчы. Бул мындай тайком эле сүйлөшөт. Эмне кылыш керек? Сиз вот мына эне катары 4 балаңыз бар экен, бирөө ооруп чал экен. Эмне кылыш керек? Эмне кыларын билбей калдым, же кимге кайрылам? Сиз эле мага жардам бере турган, сиз эле болуп. Эми мен кантип жардам берем? Мына келдик, мына бизди да тияктан чыгарып койду, эмне болуп атат? Мына азыр кечинде барып туруп кайта дагы бир неме кылышат. Мына сиз элге кайрылыңыз.
президентке, чоңдорго кайрылыңыз. Мына депутаттар биринчи окууда кабыл алган кумар жабабыз деп. Биягынан жатса, биягынан кайта ачып атышат. Лото деп атышат. Канча ыйлаган кишилер бар. Мына лото, лото деп билип алмаса деп. Эже лото деген эле аты бар. Эже вообще казино. Кандай деп түшүнсөм, планшет берет экен. Планшет, например, бул ошо алып, например, макул түндө 70 миң алып чыкты дейли. Планшет берет экен. Планшет бул паспортун таштайт. Келип бараткан жерден. А ошо планшет менен плазма, телевизор плазма менен ойнойт да. Анын ставка, например, билбейм, сиздер түшүнөсүздөр бир мындай эме болот. Айланып, рулетка, шарик түшөт. Бул ошол номерге, бир номерди оюнан эми жакшы көргөн номерге коет. Ошо болгон акчасын баарын койсо, ал тиякта канча вдвойне көбөйтүлгөн болсо, например, 70 миң койсо, эми, например, 3-4кө койсо, 70 миң койсо, например, 5 эсе көбөйтүлсө, 350 миң болот да анысы. Ошо унутуп алам деп ишенет. Унутуп алам деп ишенет да, утпайт, анткени ал плазма болот атпайбы же компьютер алар. Бул эми өзүнө келгенде жолдошуңуз эмне үчүн аяка барып атам десе, билбей калып атам. Эмне үчүн барып атам дейт. Ичкен адам уже өзүн билбей калат да. Эми кандай десем, менин жолдошум ошондой эже түшүндүрө албайм мунун характеринчи. Сол кезинде жакшы адам, аябай мындан өтөр ата жок, аябай эже мен уже канча жыл болду чоң казинону деле көргөм. Биздин ишибиз аябай жакшы болуп келген. Биз давно уже миллионер болот элек эже мындай оюндар болбосочу ушу Атамбаевка кайрылат элем, ушу өзүнүн кыргызын өзү эле жеп түгөтүп атат. Мына бир эле адам ушу Асан эле байып миллионер болуп за граница. Мындан башка жалаң сан-клуб эмес да, башкалар деле иштеп атат. Башкаларды ачып алды да эми сиз билген сан-клуб. Анан башкалар деле ойноп атат да. Азыр көп. Анан эми мына Азамат деп ташылып калыптыр. Депутаттар биринчи окууда ушул жана лотону кумар оюндарынын баарын жабабыз деп биринчи окууда кабыл алды. Сиз ишенесизби? Ушул сентябрда келип депутаттар ушунун баарын жабат деп. Мен эми жанагы улагында Роза Отунбаева жаап кетти го берки казинону. Ошондо ишенгем эже ага чейин мен уже почти живой труп болуп эле жүргөм да, мындайча айтканда, уже эч кимге ишенбей, эч кимди көргүм келбей. Мен да калат экен, депрессия болуп калам да. Депрессия болуп, уже эч кимди көргүм келбей, даже балдарды көргүм келбей. Азыр ишенесизби, ушул депутаттар кабыл алса ушулар жабылып калат деп? Атамбаев президентке кайрыласызбы? Кайрылат элем ушу Атамбаев. Ушу Атамбаев бир эле адам ушу ойноткон чоң ушу заведениянын чоңдору эле бай миллионер болуп кетип, за границаларда жашап, мультимиллионер болуп кетип атышат. А биз мына мисалы үчүн 500 адам берип атып, 500 адамдан ушу 500 адам да бар да алар. 500 адам акчасы өзүнө буйрса, өзүмө буйрса мен миллионер болот элем. Миллионер болуп мен канча элге может жардам берет элем, ишкана ачат элем. Ушундай да эже. Мен бүт акчамды ошол кишиге азыр мисалы ошол оюн заведенияларда да. Ошолорду биз ошол акча эми биздики болот эле да. Наргүл, биз азыр сизден мындай уруксат сурап атабыз. Ушул азыр болгон сиздин сөзүңүздү мындай элге мындай көрсөтсөк болобу? Болот эже, көргөзө берди. Мен уже алым келбей калды башка жака. Мен ушуга чейин элден уялып келген, туугандардан уят, эми күйөөмдүн эмеси депчи, эми балдарым мектепте окуйт, классташтары көрөт. Эми эл кошуна колуңдон уялып келген мен. Мен антурган эчтеке калбай калды. Уже антип жүрө берсем уже биз уже талаада эле калдык почти, же үйүбүздү эле кредиттейм, анан кайсы акча менен төлөйбүз. Мына кризис болуп атат биягы, билбейм эже. Уже эми сиз уруксат бересиз, уруксат